Президент Садыр Жапаров быйылгы жылдын 1-апрелинен тарта светтин баасы калктын бардык катмарларына 80 тыйындан сатылсын деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы пенсиянын көлөмү 10 000 сомдон кем болбосун деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы мамлекеттик кызматта иштегендердин айлык акысы курска салыштырмалуу $200 кем болбосун деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы 3М төрөлгөн үй бүлөгү анын улуттуу социалдык абалына карабастан токтоосуз 3 бөлмөлүү үй берилсин деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров 3 жана андан көп балалуу үй бүлөгү анын киреши булактарын текшерүүсүз ар бир балага 3000 сомдон кем эмес пособия өкмөт тарабынан берилсин деген буйрукка кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстандагы унаа айдоочуларга жеңил айыптар үчүн салынуучу айып пулунун көлөмү 300 сомдон ашпашы керек деген буйрукка кол койгонун басма сөз кызматы Галина Байтерек кабарлады.